Assalamu алейкум туугандар, кайрылуу кечиңиздер менен. Дүйнөдөн өткөн Айтурган эжебизби кардындашыбызбы жаратканын бейиши менен орун берсин, сурактарын жеңил кылсын. Анан көпчүлүк айтып атат, ушул боюнча пикир билдирип пост чыгарбайсыңарбы деп. Азыр териштирүүлөр бүткөндө пикирлерибизди айтабыз. Неге дегенде аны больницага өзүнүн күйөөсү алып барыптыр. Анан чечиле элек маселелер бар экен. Мыйзам түрүндө териштирүүлөр болуп атат. Ошол териштирүүлөр чыккандан кийин пикирибизди билдиребиз. Эң негизгиси эле аалымдар дагы биз деле пост кылып айтып атабыз. Аял кишиге зулумдук болбойт. Бул акыретте дагы тозокко бара турган кылмыш, бул дүйнөдө да жакшы болуп кетпейт. Аял кишиге бир зулумдук кылган адам эч убакта бир жарып кеткен эмес. Жалпы эле адамзатка бир зулумдук кылган адам жыргап кеткен эмес. Ошондуктан эч бир үй бүлө ажырабасын, эч бир үй бүлө мындай бир зулумга кабылбасын, эч бир үй бүлө бир бактысыз болбосун. Териштирүүлөр бүтө эле азыр ажиотаж кылып атканын билем. Эмпошниктер, анткени аларга бул материал аябай керек. Мына өзүңүздөр деле күбөсүздөр. Ошол адам өтө элекке чейин ошол нерсенин камын ойлобой, өткөндөн кийин ушул нерсени ажиотаж кылып, бир адамдардын кайгысынан булар саясат издеген кээ бир акмактар, надандар бар. Биз мисалга колдон келишинче аракет кылып, мындай ошондой бир жаман окуялар болбосун деп сүйүүнү даңазалап, үй бүлөлүк сүйүүнү даңазалап, ошол эле учурда эркек адам аялга кандай мамиле кылыш керек? Пайгамбарыбыз өз үй бүлөңөргө эң жакшы кылганыңар силер мындай жараткандын жакшылыгына татыктуусуңар деп сонун хадистерин айтканда, мына ошолорду айтып келебиз. Тигилер тескерисинче бир жакшы сөзүн айтпай, мындай бир зулумдукту эле бир негативди эле айландырып кайра башкалардын бир өлүмүнө себепчи болуп атат да. Ошолор эле кайра саясат кылып айландырып атат. Публикацияны карасаңыздар, жалпы ошо айымдарга зулум келтирген боюнча аябай катуу постторду да чыгарганбыз. Жада калса мамлекеттен айтканбыз, ушундай аял затына зулумдук кылгандарга өлүм жазасын бергиле. Ушундай адам өлүмүнө келип калган ушундай бир фактылар болсо, аларга да өлүм жазасын бергиле. Ушундай бир кол көтөргөндөрдүн колун кескиле деп ушундай бир оор эмелерди айтканбыз. Аны мисалга эмпошниктер айта албайт. Ошондуктан зулумдукка баарыбыз каршыбыз. Жаратканым шермендечиликтен сактасын, жамандыктан сактасын, эч бир үй бүлө ажырабасын, эч бир үй бүлөдө зулумдук болбосун. Жана ошондой эле ушул нерселер болбогонго алдын ала Чуба устаз айтат эле, бир адам ооруп калып, айыгышып эмес, оорубаш үчүн мындай бир камын көрүш керек да. Ошондуктан биз дагы ошол сүйүүнү даңазалап, бир зулумдукту жое турган иш-чараларды алып барышыбыз керек. Тиги өлдү, аны бул өлтүрдү, бул мындай болду деген өлүмдү кайра айтып, андай болду, мындай болду дей бере турган болсо, бул нерсе токтой турган нерсе эмес. Анткени Туркияда деле бир мосттон адамдар секирип өлө берип, аны жаңылыктардан чыгара берип, кайра ошол суицид күчөгөн. Кийин жаңылыктардан аны чыгарбай, бирок башка нугу менен, башка бир жакшылыктуу идеология менен бурганда, ошол жактан секирип өлгөн суицидтер азайган. Ошондуктан негативди эле айта бере турган болсо оңолуп кетпейт. Ошону алдын ала турган пайдалуу жагын, канткенде ошол зулумдуктар болбойт. Ошонусун аналитика кылып туруп, ошого ылайык материалдар чыгарыш керек болот.